Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Метро Котельники Жулебино тараптан көргөндөр болсо, бирден лайк басып, келип мына чайханадан дам татып кетип турсаңыздар болот. Айгерим эжекебиз биз атайын жарнамага чакырып калды. Негизи бул эжекелердин биринчи филиалы мына Преображенский площадь тарапта бар экен. Чайханасы. Атын эмне дедиңиз? Чайхана Ош. Чайхана Ош. Амандашып алыңыз, анан кенен сүйлөп берейин. Урматтуу кыргыз элим, Москвадагы мекендештер, байкелер, эжелер, сиздерди ушул бүгүн биздин жаңы ачылган чайханага чакырабыз. Биз бул чайхананы ачканыбызга 2 күн болду. Сиздерди ушул биздин тамактарыбыз чөнтөккө ыңгайлуу, бар жогу жакшы жайгашкан, ичи таза, кеңири. Бул жакта Куран окутканга дагы ыңгайлуу месталарыбыз бар. Бул жерде 20-30 адамга ыңгайлашкан биздин чакан залдар бар. Залдарыбыз бар. Келип чай ичип кетсеңиздер болот. Ооба, мекендештер, ошол филиалдын экинчи филиалын ушул жака ачыптыр. Метрого дагы 2 кадам элекен негизи. Видеонун аягында метродон келиш жолдорунан көргөзүп кетмекчибиз. 8ден түнкү 2ге чейин иштемекчи. Анан жакшы бир мекендештерге оюн уюштуруп берелик. Ушул видеобуз көбүрөөк адамга жетсин деди эле. Анан айттым, бир 5 килограмм ашты ойнотуп алганы деп атам, эжеке. Ушул ким көп адамга тараткандардын арасынан 5 адамга ушул аштарды бермекчибиз. Шарттары кандай? Ошол контакттарга таратасыздар WhatsApp'тан, анан скриншот кылып көргөзүлгөн номерга жөнөтүп коесуздар. Мынча адамга жөнөттүм деп жазып койсоңуздар, булар силерди сохранить этип коет. 10 күндүн ичинде результатын же бир жумада результатын чыгарып, анан силерге байланышат, келип жеп кете бересиздер. Ошол заказной аштары бар экен, куурдак, дымдамалары, ошо эми восточный эле чайхана. Анан бул жер мурда чайхана болуп иштеген экен негизи, Мурда негизи иштеген, биздин алганыбызга 2 күн болду. Жаңы состав менен, жаңы күчтүү поварлар менен каттуу аракет кылып атабыз, буйруса дейт. Буйруса өзүбүздүн поварлар бар жогу алгачкан, ушу дизайн менен ачылган бар жок жакшы. Тамактарыбыз дагы жакшы. Бир жанагысы бар экен, тапчаны бар экен, кабинасы. Аш-башты жеп турганга болот. Өзгөчө тот куштардан бар окшойт була. Ушул жерде бар окшойт эле негизи, Куштарыбыз бар, өзүбүз алып келгенбиз. Жакшы экен. Телевизорлору бар экен, кондиционерлери бар экен. Колдон келишинче жакшы тейлөө кылып берели деп 20-30 адамдык 2 ушундай залдар бар экен. Тояштарды, Куран окуууларды өткөргөнгө болот дейт мекендештер. Ошол келип чай ичип турууга. Өзгөчө самсылары бар экен, көрүп атканыңардай, мантылары бар экен, мына казан кебаптары бар экен, аштары, мына оромолору, казыбы, чучукпу, алар деле бар экен. Чучукпу, казыбы же мына? Казы. Казылар бар экен. Ата мекенди көнүрүш сусундуктар. Жаңы иш баштадык дейт, ошого буйруса жанагы падешке күтүп калабыз дейт. Анан чай менен нанды 1 ай бою бекер кылабыз деп атасыздар, 1 айга бекер кылабыз дейишти. Чай менен бекер. Ооба. Ошондо мына январдын бир канчасына, бир 15-ине чейин бекер кылып бергиле буйруса. Промокод ошол Иса же Кыргызбайдан көрдүм дейсиздер, андыктан келе бергиле. Келип, тамактанып, чай ичип кетиңиздер. Даамдуу кылып тейлеп берүүгө аракет кылабыз дейт. Эми жанагы 5 адам эле утат дейм жанагычы. Жетишпей калгандар кичине мен дагы ойнойт элем дегендер болгон болсо, кичине скидка кылып берет. Бир нерсе өттүрсөңүздөр, крупный шот болуп калса, жакшы скидкалар кылып беребиз дейт. Андыктан күтүп калабыз. Жакшылык күндөрдө жолугуп жүрөлүк, поддержка кылалык бири-бирибизди. Көрүшкөнчө жакшылык күндөр боло берсин, аманчылыкта жолугалык. Метродон бери бир көргөзүп коеюн анда эмесе. Жулебинонун 11-выходу мына. Чыгып эле түз басып пешеходдон өтүп бере мына. Могу жол менен эле да барсаңыздар, могу жерде негизи чайхана көрүнөт экен. Мына ушул здание чайхана деген могу жамбашына илинип тур мына. Бул жагынан кире бересиздер туугандар. Парковка кенен ушул жерлерге койгонго болот. Издесең табат дегендей мына. Кое бересиздер.